Арабаңыз кадырман теле көрүүчүм, назарыңыздарда поэзия кайрыктары көрсөтүүсү. Өзүңүздөр билгендей, биз ар бир көрсөтүүбүздө чыгармачыл инсандар менен дилден майык куруп сиздерге тартуулап келебиз. Бүгүнкү программада да биздин коногубуз бар. Ал Бактыгүл Машаева эжеке. Ал жаш канат ийримин чогултуп, облустук жаштардын ар кандай таланттуу жаштарды чогултуп, акындыкка тарбиялап келет. Бүгүн дагы мына ушул эжекенин өзүнүн чыгармачыл тобу акындарды тарбиялоодогу өзгөчөлүктөрү мына ушул тууралуу маек курабыз. Саламатсызбы эжеке? Келиңиз анда өзүңүздүн мына ушул чыгармачыл жаштардан чогулган топ жөнүндө айтып берсеңиз. Мен өзүм биринчи өзүм жөнүндө тааныштырсам, мен ушул Машаева Бактыгүл Ош кайрыктар адаби бирикмесинин жетекчисимин. Ошондой эле ушул өзүмдүн атайын бир шакирти өстүрүү боюнча жаш канаттар деген тайпанын үстүндө иштеп келем. Анда бир 30-40 окуучулар бар. Атайын ушул чыгармачылык менен алектенген окуучуларды атайын мектептерди кыдыруу менен тандап алабыз. Ал жерде сөзсүз түрдө мектеп мүдүрү менен келишим түзүлөт. Адабияттан кыргыз тил мугалимдери менен келишим түзүлөт. Ошолордун даярдыгы менен атайын мектептерди кыдырып, ушул окуучуларды тандап алабыз. Ал жерде биринчи барганда эле ушул мектептин өзүнүн чыгармачылыктары менен тааныштырат бизди. Андан кийин ушул балдардын ырларын, башта жазып жүргөн ырлары, баардык нерсе мектепте башталат эмеспи? Ушул өздөрүнүн жазган ырларын окуп беришет. Анан атайын мастер-класс деп 5-10 минуттап бир убакытты беребиз. Ар бир темаларды коюп коебуз. Ошол тартып алуу менен ошол кайсыл тема келсе, ошол темада мастер-класста 10 минут убакыт берсе, 10 минутта 2 куплет, 3 куплет, 1 куплет жазып, атайын бизге окуп беришет. Ошол баардык жөндөмдүүлүктөрүн карап туруп, анан кийин окуучуларды тандап алабыз. Анан булар ар кайсы аймактарда экен да, анан сиз өзүңүз жалгыз, бирок окуучулар ар тарапта болуп атат. Кандай байланыш түзүп, кандай сабактар өтүлөт? Бул мындайча болот да, биз биринчи ошол ар бир класстын окуучуларын тизмектеп алабыз. 5 окуучу чыгат, кийин 10 окуучу чыгат мектептерден, кийин 15 окуучу. Анан алардын баардыгын алып туруп бир тайпага бириктирем. Бириктирип, алардан ошо активдүүлүгүнө карап, кайрадан ошол ар бир мектептен бирден башчы, староста деп коебуз го. Ошондой дайындап туруп, анан ошолордун көзөмөлүндө болуп, анан кайсы активдүү окуучуларды кайра бир тайпага өзүнчө бөлүп алабыз. Таза бойдон каныбыз. О, бир кумуш, уран айтса аскерде, чындап эми келген туракут жерге, демек манас ар бир кыргыз жоокери түп көтөрө дүңгүрөсүн элдерде. Ар бир кыргыз тамырынан таркаган, түптүү элбиз жер жүзүндө сандаган, баатырладын оодарылып руху, чапкылады катууду бир чамдаган. Кези келди токтотууга даабаган, көтөрөлү башты бийик кайрадан, дымып жаткан үлкөн духу булуттун жол бербейбиз, күчкө бизди таптаган. Ынтымакта биригели баарыбыз, мекен үчүн аянбасын жаныбыз. Ар бир бала теликкенден манасты айтса демек, таза бойдон каныбыз. Байкош. Орта Азия чөлкөмүндө байыркы шаар, 30 кылым ашык баскан тарыхы бар. Бекчеп менен тосулуп айланасы, 3 жак карай курулган дарбазасы. Чыгыш батыш жолдорун бириктирген, тарыхый булактары 1000ден, улуу жебек жолунун так ортосу, соода борбор кербендер байма кирген. Ыйык шаардын жүрөгүдүр Сулаймантак, айланада сакталган курулуш бак, тоо үстүндө касиеттүү жерлер көп, изилденген күл ордулар шамандык жак. Кээде толуп, кээде жай ак буурабыз, шаар ичинде кыйма чийме көчөдөгү доору саткан арабанын дөңгөлөгү. Шаар ичинде кыйма чийме көчөдөгү доору саткан арабанын дөңгөлөгү. Келиңиз анда окуучуларыңыз менен таанышып кетсек, сенин аты жөнүң? Атым Элнар. Кайсыл мектепте окуйсуң? Бул акындык аламына кантип кызыгып калдың? Ырларды кайсыл кезде жазчу элең? Мен ошол Боронбай Атишев атындагы орто мектепти аяктагам. Жазууну кичинемден баштагам. 3-4 класстан баштап жазып баштагам. Кандай багытта ырларды жазганды жактырасың көбүнчө?
мисалы Чыңгыз Айтматов, Алык Осмонов ошолор жөнүндө жазган жагат. Кыргыз акын жазуучуларынан кайсыл акындарды сүйүп окуйсуң? Мен Алык Осмоновдун ырларын жактырам. Ата журт, эсимде, жаз кечикпейби. Анан бул ыр жазып атканда канча ырларың бар азыр? 10-га жакын. Эжекеңе текшертип турасыңар. Эжеке текшерип, ондой турган жерлер ондо берет. Кел анда сен менен таанышсак, кайсыл мектептин окуучусуң, ыр жазууга кайсыл кезден кызыгып баштадың? Менин атым Карманова Муслима, Бөжөкбеков атындагы 8-класстын окуучусумун. Ыр жазганга 3-классыман бери кызыгам. Кайсыл багыттагы ырларды жазганды жактырасың? Эмнени сүрөттөп жазгың келет көбүнчө ырларда? Мен апа, сагыныч, сүйүү ушундай тууралуу ырларды жактырам. Эжекелер менен болгон сабактын таасирлери сага бир ыр жазууңа бир такшалышыңа өзүнүн пайдасын тийгип жатабы? Ооба, мен биринчи эжекелер менен байланышууда бир айтылда сүрдөнчүмүн. Анан эжекелерим менен башка чоң акындар менен жүрүп, алар дагы биздей эле адамдар экен деп оюм башка жакка өзгөрүп, өзүм сүрдөнбөй калгам. Чыңгыз Айтматов. Кытайдын тарыхтагы дуалы бар. Океандын чөгүп кетчү суулары бар. Дүйнөнүн 4 бурчуна дүркүрөгөн кыргызымдын Чыңгыз аттуу бир уулу бар. Асмандын жалт этирген жылдызы, бүт ааламга тааныттырган кыргызды, дүрбү салып ак кеме деп кыйкырган аруу бала чагылдырган Чыңгызды. Адамзаттан бийик коюп акылын, айбанаттын жандуудан деп асылын, жеренени көө тутуу өмүрдө сүйлөштүргөн толгонайга жакынын. Ар бир жазган чыгармасы чоң сабак, кеме жиреп бараткандай чоң калак, табияттын тили менен байлаган теңдеши жок сабак алар адамзат. Табияттын тили менен байлаган теңдеши жок сабак алар адамзат. Түш дегениң бир өзүнчө аалам экен, көрбөгөн жерлеримде кол кармашып, апам менен сейилдеп жүргөн экем. Башымды жастыгыма коер замат, унуттум да бардыгын гүл аралап, апакемдин түш экенин билгенимде, тоёжуттап турмакмын айбек кучактап. Түшүмдө апам менен жүрүптүрмүн, кубанычтан каткырып күлүптүрмүн, билбедим кай жерлигин жакты мага, карай бердим суктанып нурлуу жүзүн. Бир заматта жер титирей баштады, шамал жүрүп, учу узун чачтары, кетип барат апам менден узактап, улам артка колун сунуп кылчактап. Мен чуркадым, апа келе артынан, унуткандай бөлөктүгүн башынан, ошол замат чочуп туруп уйгунуп, арчып алдым көздөрүмдү жашыган. Суранамын, апа керчи түшүмө, кубат алып, сыймыктанам өзүңө, жок дегенде жытың жыттап алайын, эркелейин, эркелейин, башым коюп түшүңө. Шүгүр, 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 ел аралап жүргөнгө, чын дилимден үн чыгарып күлгөнгө, баарынан да 1000 мертеме шүгүр дейм, жумуш үчүн билегимди түргөнгө. Шүгүр, шүгүр, ыйык туткан ата энем, силер барга жаралганда жан денем, тирүүлүктө өмүр көчүн улоого, келечекте жол ачмар кепкенен. Шүгүр, шүгүр, балдарымдын барына, алар бары дем коштурат жаныма, баарынан да 1000 мертеме шүгүр дейм, урпагулар таза таптуу каныма. Шүгүр деймим, бир тууганым силерге, баарың үчүн дем кошулат демиңе, чогулалы жалаң жакшы күндөрдө, жүрөк толсун каалоо тилип кебиңе. Шүгүр, шүгүр, бир өмүрлүк жарыма, Куда сөөгүм жакындарым баарыңа, силер барга телегейим тегиздир, жашай берем азык алып табыңа. Шүгүр, шүгүр, шүгүр деймин жараткан, жүргөнүмө жакшылардын сабында. Шүгүр, шүгүр, шүгүр деймин жараткан, жүргөнүмө жакшылардын сабында.
Албетте ошо аймактарга барып атайын ошончо жол артып, мизилдеп окуучуларды тандап жаткандан кийин эң мыктылары дагы болсо керек окуучуларыңыздын арасында. Анан айтайын дегеним, кандай жетишкендиктер болуп жатат мына ушул жаатта, чыгармачылык чөйрөсүндө жаш акындар, жаш калемгерлерди кандай жетектеп жатасыз? Албетте өзгөчөлүктөрү бар. Ошол жасаган мээнетибиз кайтып, кечээ күнү ошол атай биздин курултайыбыз болду. Сиздерге маалым болгондой эле адабият оңгу жолуна деген кайрыктар казынасынын ошондо ушул биздин жетекчибиз Багыт Шериевичке атайын ушундай көрсөтмө жөнөттүм. Менин окуучуларым бар, ошондо өзүмдүн тайпама кошуп агай ошо таанышып туруңуз, агай таанышып, макулдук берип, булардын багы даярданып аткан жерлерин көрсөтүп агайга. Ана агай макул болуп, 4 окуучуму алып бардым. Ал жерде аябай жакшы окушту. Өздөрүнүн ырларын ойлоп келип, ошол кичинекей жаш балдардын ырлары чоң курултайда башка акындар окулурда болсо да менин балдарым, кыздарым окуп, мен аябай кубанып, баардыгы колдоо көрсөтүштү. Калымурат кызы Турсунай айымдын ушундай атай сабактарына катышты балдарым, мастер-класс деп коебуз. Анан ошол жерден атайын сертификат, ошондой сертификатка ээ болушту. Анан ар бир окуучуларымыз, 4 окуучума ушул курултайдан кайрыктаган коомдук бирикмесинин атайын ушун ардак грамотага тартыктуу болушту. Албетте бул чоң кубаныч, балдар үчүн стимул десем болот. Чоң бир алдыга карай чыгармачылыкка алдыга бир кадам, бейитке бир кадам чыкты десем жаңылышпаймын. Кыргыз аял. Баатырларды жараткан кыргыз эне. Алгачкыдан журтулап азыр дейле, өңү таза, дили тунук, сөз өтүмдүү, ар намустуу кыздар чыккан көрүнүктүү. Кыргыз деген согушчан жоокер элдин, атын уккан селтенип жуткан демин, пааналашып көбөлдөр тутунууга, тууган артып бышыткан сырттан чебин. Улуу жуттан ырымдап кыз алууга, урпагынын тег артып дүң салууга, кызыктар болгон хандар, бектер, бийлер, башка журттун кыйындары күч артууга. Кыргыз аял теги күчтүү, жатын таза, кенди сактап келечекте курган база, мына ушундай баркы бийик өзгөчөдүр, наркын кармап орун алган бийик такта. Өзгөрүлбөй дери бирдей шарты башка, ушул заман бурултту оң сол жака, мертинбестен жүгүн артып оор замандын бекемдиги окшошот асыл ташка. Басынтпай көтөргүл аял баркын, сактай алсак карманабыз улут даңкын, бири энең, бири кызың, карындашың, бир өмүргө сага күйөр жакындарың. Кар болуп бараткан аял заты, эңсөөсүнө себеп болот бөлөк жакты. Эр ордуна тарткан арабаны, түйшүгү жабырлантат асыл жанды. Эр ордуна тарткан арабаны, түйшүгү жабырлантат асыл жанды. Өзүңүздүн акындык жолуңуздагы бир бөлөк нерсе, бул эми жаштарды, окуучуларды тарбиялоодагы бул өзүнчө түйшүктүү нерсе да. Анан бул экөөнү бирдей алып кетүү кандай? Экөөнү бирдей алып кетүү кандай десем, оор жагы дагы бар. Анан кайра ошол бир сага бир кандай рахат тартуулоочу да жагы бар. Анткени биз ошол окуучуларды алып чыгып кетип атабыз. Мына окуучулар чыгып, бара сабакка кызыгуусу, эжеке бул жер кандай болот, бул жер кандай болот дегенде үйрөтүп, булардын өсүп келе жатканын көрүп, өзүм да сүйүнөм да. Кыргыз дөөлөтү. Кыргыз деген өзөктүү болгон элбиз эзелтеден сөөлөттү. Бир эле эмес, бир нече ирет түзүлгөн чоң каганат түптүү кыргыз дөөлөтү. Империя мамлекеттери түзүмү, демек болгон улуу кыргыз бүтүмү, дүйнөнү дөңгөрөткөн чоң дүбүрт, биз болорбуз чоң тарыхтын сүртүмү. Бириктирген көк асаба кызылтуу, баатыр элдин орду болгон бараанду, үлгү алалы артка карай кылчая, ээлик кылган көп жер болгон карамду.
Дарак болгон түбү терең тамырлуу, бөлүнүшкөн көптөгөн эл тарамдуу, аң таралы тарых бетин барактап жолго салат. Алар бизге жарамдуу. Үйрөнөлү басып өткөн жолдорду, окуу керек далил болгон томдорду, чоң таяныч колдоор анык кармансак, улууду бүрүт чапкылаган доорлорду. Чоң таяныч колдоор анык кармансак, улууду бүрүт чапкылаган доорлорду. Асман жердин аралыгы бир кадам, эшик түрүп баш бакканда ичине, бул бир укмуш көз сүйүнөт тимеле, аттар замат көкмөк асман төбөдөн күткөнөңдү нурун төгүп кишиге. Түн киргенде миң сан жылдыз шкаалап, түндүгүмдөн карыш жылбайтыра актап, асман жерди бириктирген коломто көккө карай жакындайсың бир аттап. Бул бир аалам боз үйүмдүн курамы, кыргыз өсүп өнүп келген турагы, сакталганы баасыз биздин маданият, кыргыз болуп көз ачкандан бuyагы. Үлкөн тарых ата бабам калтырган, чоң дүбүрттүү кылым инип чаптырган, мындан ары уламакчы ченемсиз улуу журттун келечеги камтылган. Мындан ары уланмакчы ченемсиз улуу журттун келечеги камтылган. Сиздерге ыраазычылык билдирем, бүгүнкү программага келип бизге конок болуп бергениңиздерге, окуучуларга айрыкча ишиңиздерге ийгилик каалайм. Сен жаңы эле окууну бүтүп жатыпсың, өзүңдүн кесибиңде мыкты адис болушуңа ишенем. Сага да ошондой эле жетишкендиктерди каалайм. Эжеке келиңиз, анда бүгүнкү программаны жыйынтыктап жатып, алдыдагы ушул жаш иримге тийиштүү жаңылыктар жана пландар тууралуу уксак. Ошол окуучулардын китебин чыгарсам деген, бул бир изги максат. Бул мындай китептерди биринчи болуп калса, биздики ошо тайпанын эсебинен ушул көпчүлүк поэзия ириминин дээринин ичинен өзгөчөлүгүбүз ошол болот эле. Рахмат эжеке, негизи эле ушул жаштарга көмөк көрсөтүп, алардын чыгармаларын, ырларын китепке оңдоп чыгарып берейин деп жатыпсыз. Негизи кыргызда айтып коет, булакты көрсөң көзүн ач дейт. Андыктан ушундай ичинде дарамети бар, эмгеги бар жаштарды колдоп, алардын баягы ичиндеги өсүүсүн көтөргөнгө аракет кылып жатканыңыз бул чоң жетишкендик деп эсептейм. Негизи алкоого татый турган нерсе. Мына ошондуктан алдыда сиздердин дагы ишиңиздерге ийгилик каалайм. Мындан дагы мыкты окуучулар чыгып, Кыргызстанды дүйнөгө тааныткан акындар, мыкты чыгармалары менен окурмандарды таасирленткен акындар чыгышына тилектешмин. Силерге да чоң рахмат. Рахмат. Ардактуу телекөрүүчү, мына ошо менен бүгүнкү поэзия карыктары көрсөтүүсү өз соңуна келип жетти. Кийинки көрсөтүүгө чейин амандыкта көрүшөлү.